Kadar 5% bütüktür ha? 5%'dir. 10% bütüktür. Bu köprü 10% bütüktür. Ati köprü takır başlanmıştır. Üçüncü köprü. Алдын-ала ол категориямен болот, жешилүүнү болот дегенче туура эмес. Азыр изысканияны бүгүн балдар келишет. Биз изысканияга Siz мындай болсаңыз, 13 эми изварительный специалист болбосоңор тапшырма берип коюу. Бул жерде баягы чоң экинчи категорияда. Мына ал жерде баягы чоң грузовой машина жүрө турган болуш керек. Эки жагына эки стоянка болуш керек. Бүт ушуну жасаш керек. Ошондо гана объездден сону болот. Анан кийин азыр эптеп жасап койсок, мына эптеп сүрүп жасап койсо болот. Сүрүп жасап койсо болот. Бирок ал эми биринчиден иштебей калат, экинчиден ал кайрыны бузуп, кайра жасай бересиң. Кетиргениңде 2-3 есе кылып кайра кетет. Ошол үчүн сиз ошондой машина даярдай бергиле. Ошол машина даярдаганда конкретный мен проект түзүлүп, сметасын чыгарып, даярдап туруп, проектти өтүп таштап. Анан биз аны өкмөт тилингени алып чыгып туруп, президенттен уруксат сурап, президент эгерде макулдук бере турган болсо, биз ушул жолду баштайбыз. Туурабы? Көчөдөгү эле адамдардын, же болбосо билбеген адамдардын кеңешин эмес, билген адамдардын кеңешин угушубуз керек да. Билген адамдар кеңешин угушубуз керек. Ошол адамдардын кеңешин угуп отуруп, мына азыр көрдүңүздөр өздөрү Минтранстын адамдары айтып берип отурат. Ар жагынан 6,5 километр жасалган экен, бир слой менен, эме кире беришти. Чыгып беришти 6,5 километр жасалыптыр. Ал да бир слой менен. Ортосунда эч нерсе жасалган эмес, 6 километр, эч нерсе каралган да эмес, акча да каралган эмес, планга да кирген эмес экен. Туурабы? Эми ушунун баардыгын бул маалымат менде мурда эле бар эле. Мен Арсен Токтогуловичти анан мурда мына министр транспорта болуп иштеп кеткен, 5 жыл министр транспорта иштеп, өзү профессионал, өмүр бою жолдо иштеп келатат. Так, бирок бир аз туура эмес мурда иштешчи эле, азыр буларды мен зыңкылдатып кармайм. Буларды баарын чакырып алып мен кеңеш алдым да, сурадым. Сурап кеңеш алып карадык. Анан 3 көпүрө бар экен. 3 көпүрөнүн бир көпүрөсү 10% жасалыптыр. Бир көпүрөсү 5% жасалыптыр. А бир көпүрөсү вообще 0% экен. То есть жасалып эле экен да, эч нерсе жок. Мунун баардыгын эми колго алып жасаш керек. Ошондуктан булар менен сүйлөшүп отуруп, качан бүтө аласыңар? Качан жасай аласыңар? Качан ушунун баардыгын мындай бүтүрүп элдин проблемасын чечишибиз керек деген маселени койгондо, булар менен акылдашып биз чечтик. Мына азыр буларга тапшырманы берип атабыз. Быйылкы жылдын октябрь айынын аягына чейин бүт ушу проблеманы чечип кетишибиз керек. Аркы кире бериш жол бир слою, чыга бериштеги бир слою, 2 слойдон болуш керек. Ортосундагы 6 километр толук бойдон 4 полосалуу, 2 полосалуу эмес, 4 полосалуу болуп жасалыш керек. Так, мына 3 көпүрө толук бойдон бүтүш керек 100%. Жумуш көп, өтө жумуш көп. Баардык күчтөрүн, техникаларын, специалисттерин бүт ушул жакка таштайт. Мына уже техникалар келе баштады. Туурабы? Ошол көпүрөлөрдүн баардыгын билесиздер. Бизди мына азыр президент тапшырмасы менен билесиздер, өзгөндө баягы өзгөндө айланып өтүш жол куруп атабыз. Ошол жерде 14 километр жол, бирок узундугу 200 метрден болгон, бири 200 метр, бири 150 метр болгон 2 чоң көпүрө курулуп атат. Мындай көпүрө Кыргызстандын, мамлекетибиздин тарыхында курулган эмес. Биринчи рет курулуп атат. Ошол көпүрөлөрдү курган специалисттерди бул жерге алып келип атабыз. То есть муну көпүрөлөрдүн баардыгы стандарттуу түрдө, толук бойдон жанагыдай өзүнүн проектлери менен сонун болуп курулуш керек да. Жаңы технологиялар менен. Ошол үчүн атайын мен мына ошол жолду мына Нурлан Чолпонбаевич куруп атат. Ушул кишини атайын суранып алып келдим. Техникаларына алып келдим. Так, ушул киши ушуну мына мосттордун курулушун контролдойт. Анан булар жол беришет. Андан сырткары азыр мына бул жерде асфальт завод жок экен, иштей эле экен али. Дробилка заводу иштей эле экен. Мен булар ушуга чейин карап чыктым да, баардыгын текшерип. Иштей эле экен.
Анан булардын эми башка бирөөлөрдөн асфальтын алышат, жанагы ошолорду даярдатышат. Ошолордун жолдун негизги маселеси калды эми жолдун сапаты. Жолдун сапатына укмуш көңүл бурулат. Жол сапатсыз курула турган болсо курбай койгон жакшы андан көрөчү. Сапатсыз куруп, мамлекеттин акчасын кетирип, анан кийин дагы 1 жыл 2 жылдан кайра талкаланып, кайра ошончо акча кетирип койгондон курбай койгон жакшы андан көрө. Так? Ошондуктан ар бир метр курулган жол сапаттуу курулганга биз көзөмөл кылабыз. Ал үчүн лабораторияларыңарды алып келгиле. Макулбу? Надзиратель деп койбой, үстүнө карагандарды алып келгиле. Карагыла ар бир метри. Биринчиден основаниясын, асфальтын, биринчи слой, экинчи слой дегендерди бүт сону кылып туруш керек. Анан эгерде туура эмес курулуп калса, башка болсо мына эл журт карап турасыңар, ошо ак көз кара көздөрдү карап турасыңар. Силердин көз алдыңарда курулат. Силер да маалыматты берип тургула. Бергиле маалыматтарыңарды. Силердин берген маалыматтарың баардык президентке жетип атат. Ал киши айтып атат, ноокаттыктар кыйналып бүттү го. Ошо Баткенге өткөн эл кыйналып бүттү. Эмне үчүн ушуну бүтүрө албай атасыңар деп, ал киши да кичине бизди урушуп атат. Мындай айткандачы, мындай бизге тапшырмаларды коюп атат. Ошон үчүн мына атайын мына таңгамалуу учуп келдим мен силерге. Эми себестойбуз. Анан жол курат экен деселе, мамлекеттин акчасын талап, тоноп, чачып, же болбосо жанагы себес бир тонна асфальтты мен сурап чыктым. Где-то bir 4000'den 5000, 5500'e чейин экен. Bir тонна себестоимость үчүн. Ошолорду, например, 7-8 миң кылып, 10 миң кылып, акчаны баарын талап тоноп жок кыла турган болсоңор, жол бересиңер. Конкреттүү түрдө. Мени билесиңер, мен эч кимди аябайм. Бул жакыным эле, бул тууганым эле, бул таанышым эле, бул акам эле, үкөм эле деген маселе жок, болбойт анда. Ким туура эмес иштесе, Минтрастын мына сотрудниктер барып турат болушуңар керек. Бардыңар жооп бересиңер. Бул жерде мына прокуратура органдары турат, укук коргоо органдары турат, коопсуздук органдары турат. Ушуларды жакшылап карагылаган. Бул силердин милдеттериңер ошол. Анан ар бир нерсени келип алып туруп, мен же болбосо министр же башкалар карап отурбаш керек. Силер карагыла ошолду. Макулбу? Эгер туура эмес иштеген, сапатсыз иштеген, мамлекеттин акча каражатын жанагыдай үнөмсүз эмес пайдаланып кандары болсо ошолорду жоопко тартыш керек. Мен ар дайым айтып келем эл чогулган жерде, ушул элдер да түшүнсүн, биздин ушул кызматтарда иштегендер да түшүнсүн деп, бирге жаза, миңге сабак дейт. Аябастан бир экөөнү отургузуш керек, аябастан бир экөөнү жазалаш керек, калгандары ошону көрүп тарбия алыш керек, үлгү алыш керек. Ай болбойт экен, кой мамлекетте урдаш болбойт экен депчи. Мен дагы бир жолу айтып коеюн, кече күнү дагы айтканмын. Ушу азыр Акаевдин башкарып турган жок президент болуп. Мамлекетибизде президент болуп Бакиев турган жок. Мамлекетибизде президент болуп Атамбаев же мамлекетибизде президент болуп Жээнбеков турган жок. Бүгүнкү күндө мамлекетте президент болуп Жапаров турат. Демек, Садыр Кожоевич президент болуп турган маалда мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш биздин негизги милдет. Болду, башка маселе жок. Ушул кызыкчылыкты биз коргойбуз. Коргош үчүн мен ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет төрагасы болуп турам. Президентибиздин негизги маселелерин берген тапшырмаларды аткарып турат. Урматтуу жергиликтүүлөр, силердин алдыңарда дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу ушул жол кызматынын куруучулары баардыгыңарга тапшырма. Октябрь айынын аягына чейин ушул маселе бүтүш керек. Октябрь айында силер аягында ушул ноокатта проблема жок деп чыгып кетиш керек. Макулбу? Мындан кийинки жолдордагы бардык жерде Кыргызстандын бардык жолдоруну, кыргыз мамлекетибиздин бар жолдорун, мындан ары сапатын, курулушун системно текшерип турабыз. Системно текшерип турабыз. Бул деген эмне? Бул деген 2025-жылы кайсыл жерлер курулат, кандай максатта курулат, канча акча бөлүнөт, кандай бардыгын пландаштырып турган конкрет жасайбыз. Мону баштап коюп, таштап коюп, анан кийин элдер болсо кыйналып, же болбосо жол бүтпөй, же болбосо бузбай койбой, андай маселе болбойт.